Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер медицина жана сергек жашоо программасын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Кыргызстандын бир метр болгон ысык көлдүн жээгинде жайгашкан, дүйнө жүзүнө атагы кеткен Аврора санаториясы жөнүндө кеп кылабыз. Бүгүнкү маектешими сиздер менен тааныштырып өтсөм, Аврора санаториясынын дарылоо жана диагностика бөлүмүн көп жылдан бери жетектеп келе жаткан врач-физиотерапевт, жогорку категориядагы терапевт, гастроэнтеролог, эндокринолог Асакеева Алмагүл Амантуровна. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Жергебизге кош келипсиз. Рахмат. Түштүк жергесине. Алгач айтсаңыз, Аврора санаториясы менен башка санаториялардан негизги өзгөчөлүктөрү жөнүндө токтолуп өтсөңүз. Аврора санаториясы, Аврора ысык көл санаториясы деп коебуз. Бул болсо Булам Сөгөттү деген капчагайга жайгашкан эң бир көрктүү, бир жагынан көл кармап, бир жагынан тоо турган, ушунчалык бир кооз капчагайга жайгашкан санаторий. Бирок бул санаторийдин эң бир күчтүү касиети бул санаторий тиги Советтер Союзунун убагында салынган. Бүткүл баягы республикалардын күчү менен салынган, көп жактан келген баягы окумуштуулардын изилдөөсү менен сууларын, ошо жердин астындагы сууларды, ошол жердеги тиги горно-морской воздух деп коет, ошол тиги абасынан баштап суусуна чейин изилденип келип, ак кеме деп коюшчу илгери. Мына ошол санаторий ошондой бир касиеттүү жерге жайгашкан да. Анан бул санаторийдин Советтер Союзунун убагында бул санаторий жабык санаторийлерге кирчү. Бул жерде болсо Кремльде иштегендер, ар бир республиканын өкмөт башында тургандар жана жогорку кызматта тургандар дарыланып келишкен. Демек, СССР учурунда жогорку кызматта иштегендер гана Кремльден келип дарыланып жүрүшсө, Аврора санаториясына бүгүнкү күндө Кыргызстандын ар бир карапайым жөнөкөй адамы барып, ал жактан толук кандуу дарылоо алса болот. Чөнтөгү дагы туура келет. Айтсаңыз, сабасында ошондой болуп койгонбуз, элге жете ала турган. Абдан жакшы. Айтсаңыз, кандай ооруларга көбүрөөк жакшы жыйынтыктарды алып жатасыздар? Кандай дарылоо ыкмалары бар? Эми Аврора санаториясы бул дүйнөгө атагы чыккан санаторий болгондуктан биз азыр международный аккредитационный комиссия деген бар. Мына ошондон высший категориядагы санаторий деген нам алганбыз. Дүйнөгө атагы чыгып аткандан кийин, естественно, ошол берип аткан лечениябыз дагы башка санаторийлерге, конечно, 10 эсе, 20 эсе өйдөрөөк болуш керек. Бизде жердин астынан чыккан суу лечениясы бар. Буну термальный вода дейт. Ошондо 1,5 километр ылдый жактан скважина менен тартылып келген суунун температурасы 50-80 градуска чейин жетет. Мына ошону орнунун баягы ден соолугуна жараша 20 грамм на литр, 40 грамм на литр кылып баягы оорусуга жарашына бөлүп беребиз. Мына ушул суубуздун лечебный касиети ушунчалык күчтүү. Илгери эле ошол Булам Сөгөттү деген айдын аты эле айтып атпайбы? Бул капчагайда көлмөлөр чыгып турчу экен, жердин астынан чыккан суу ошол жердин үстүнө чыгып көлмө болуп көлчүк болуп турчу экен. Илгерки адамдар айтып беришет, бери турушат, историяда бул да бар. Ошол көлчүктөргө бутул баягы сыныктар келип айыктырышчу экен өздөрүн. Бутул оорган кызыл жүгүрүктөр келип ошол көлчүктөрдө жатып илгертен эле дарыланып жүргөн экен. Бирок мунун баардыгын тең мына бул 36 жыл болду биздин санаторий болгону. Мына ошондон баштап муну деген ваннага алып келип, кадимкидей азыркыдай цивильный ваннадан биздин больнойлорубуз, пациенттерибиз ошол термальный суу менен айыктырышат. Бул суу сөөк ооруларын, остеопороз деп коет, азыр ашказан, ичеги карын ооруларында айынан баягы ичегинин баягы керектүү тамактар соруп алчу нерселердин баары кеберлер менен жабылып, адамдарыбызда канында калий, кальций жок болуп калып атат да. А бирок калий, кальций деген бүткүл боордун иштешине, мээнин иштешине, бөйрөктүн иштешине, канга калий, кальций, фосфор жана железо деген темирлер керек болуп турат. Бирок деген анда уже кан, естественно, сөөктүн кемирчектеринен тарта баштайт. Ошентип сөөктүн кемирчектери жукарып, сылма боло баштайт да, остеопороз деп коебуз. Ошол остеопорозду дагы мыкты айыктырат ушул ваннабыз. Керектүү минерал заттары, витаминдер, коферменттер, ферменттер деп коет. Мына ошонун баары ушул минеральный суу менен айыктырып атабыз да. Демек, минералдык суу менен организмди толук кандуу жанагы шлак, токсин, жаман нерселерден тазалап туруп, микро, макро элементтерди кайрадан толуктайсыздар. Ал эми Абдан жакшы. Баткак лечениясы жөнүндө дарылоосу боюнча да токтолуп өтсөңүз. Баткак лечениясы бул биздин Аврораны дүйнөгө тааныткан биздин дарылоочу баткагыбыз болуп эсептелинет. Себеби баткактагы
бул дарылоо касиетине жараша бышып жетилген грязь, бышып жетилелек баткак деп эсептелинет. Биз болсо мына Орусиянын окумуштуулары илгери 73-70 ошол биз акыркы курстарда жүргөндө биз ошолордун экспедициясына лаборант болуп иштеп студенттер акча тапчыбыз. Мына ошол кезден баштап ушул баткак изилдөөсүнө мен өзүм кызыгып калгам. Андан кийин да 97-жылдар, 94-жылдарда да врач болуп иштеп жүргөндө да ошол экспедициялар чыгарып, ошол көлдүн тегерегиндеги грязьдарды изилдөөгө катышып калгам. Анан бизде эң мыкты жана дүйнөгө белгилүү болгон жыргалаң баткагы деп аталат. Бул деген көлдүн жээгинен бир 2-3 километр, ал эми ар жактагы жарга барып такалат, жыргалаң деген жерде. Ошол жерде өзү жыргалаңдын суусу агып кетет. Жердин астынан кичинекей эле жердин астынан мындай ачканда гейзер деп коет, баягы ысык суулар чыгат. Мына ошол жерде миңдеген кылымдар, миллиондор кылымдар бою баягы жата берип даяр болгон дарылоочу грязьдар болот. Мурда бул элге жетишчү эмес. Муну деген бүткүл республикага момундай бир ушундай бир эң кымбат лечение катары брикеттер менен алынып кетишчү. Мына азыр өзүбүз Кыргызстан эгемендүүлүк болуп калгандан бери лиман деп коебуз, ошо грязь алган жерде. Бул дүйнө жүзүнө керек болсо баарын мындай кызыктырып турган грязь болуп атат. Мына ошол чыгымына карабай биздин Аврора санаториясы ошол жерден барып грязьды, бышкан грязьны алып келебиз. Ошол грязьга жетиш үчүн эмне деген чыгымдарды көтөрөбүз. Себеби деген ал жерде мынабереки 3,5 метр жердин кыртышын алабыз. Бул да оңой эмес. Анда себеби деген ошо чөптүн тамыры менен ал жерде бактырак өспөйт. Камыштардын эң эле узун камыштын тамыры 3 метр 20 сантиметрге жетет. Любой ошондой тамырлар менен кислород келет. А кислороддо ошол жерде лечебный фактор берип аткан анаэробтор деген заттар бар, мына ошолор бузулуп калат. Ошон үчүн 3,5 метр жердин слоюн алгандан кийин дагы 1,5 метр жердин слоюн алганыбызда капкара боорекиндей болгон жанагы мумиодой болгон жалтыраган момундай грязь чыгат. Жана биздин буклеттерибизди карап көрсөңөр, биздин эмблемабыз Аврора капкара болгон ошол грязьдын фонунда тартылып туруп, анан берилген буклеттер чет өлкөлөргө кетип атат. Мына ошондо грязьыбыздын даңкы араб өлкөлөрүнө, Финляндияга, Западка, Кытай керек болсо жаныбызда турган Кореялардын кызыгуусун арттырып атат. Мына ошол грязьдын чыгымына карабай туруп биздин Аврора санаториясына чет өлкөлүктөр келет. Алар келерде жөн эле келип эле баягы баткакты эле ала бербейт. Алар келердин астында алардын бир 12-13 кишилери келет. Биздин данныйларыбызды алат. Биз алган анализдерди Бишкектеги геологический агентстводан биохимический анализ, радиологический, микробиологический анализдеринин баарын толтуруп, анан даярдап коебуз. Чет өлкөдөн мисалы президент келип, Монголиядан президент келди. Ошолор дарыланууга ошого келатканда алардын астынан алардын стандарты келет. Анан алар өзүнүн лаборатория данныйларын алып текшерип көрөт дагы, анан добро берет дагы, анан тиги эмирлер, шахтар келип ошентип дарыланып аткан, аларда жөн келбей, уже текшерип бүткөндөн кийин алат. Жогоруда белгилеп өттүңүз, КМШ өлкөлөрүнөн сырткары дагы мынакей араб өлкөлөрүнөн, Монголиядан жана башка Европа өлкөлөрүнөн, Запад Европа өлкөлөрүнөн келип дарылоо алып жатат деп атасыз. Чет өлкөлүктөрдү эмне кайсы өзгөчөлүк кызыктырып жатат Аврора пансионатына? Экологиялык таза абабыз, экологиялык таза суубуз, жана минерал сууларыбыздын тазалыгы жана ушул грязыбыздын касиети ошолорду аябай тартат да. Ошолор келгенде айтып атпайм, алар жөн эле келбейт, алар өздөрүнүн да анализдерин жасап көрүп турган. Болсо балким аларда да бизнес деген оңой өнүккөн эмес. Ошол бизге алып келип бергенине мактанып, ошол өзүнүн элин биздин ошол нукура баткагыбыздын күчүнө кызыгышат да. Анан жерден чыккан жанагы дарылаачу термальный сууларыбызга кызыгат. Анан биздин нукуралыбызга кызыгат. Эми бизде Авроранын жээгинде 42 гектар да. Эми ошол жерде дендрарий деп коет, ошол парковый зонабыз деген эми укмуштай сон гектарлаган жерде элеп жатат. Көлдүн жээги биягы ошол парковый зонабыз. Эми ошондо Советтер Союзунун убагында билесиңер, билим аябай күчөйүп, эң күчтүү окумуштуулар изилдеп отуруш санаторий салышкан. Ошондо көл менен биздин санаторийге чейин
туевый аллея, хвойная аллея, березовый аллея деп мындай салынган. Ошол аллеялар менен морской воздух келип неме имаратка урнат. Аврора белый пароход деп атпайсызбы? Имаратка урнат. Эми тоодон келаткан воздух Авроранын үстүнөн келип туруп, кайра баягы жерге урнуп туруп, эткенде тигил аллеялар менен, туннель арыктар менен келген дарылачуу баягы аба менен аралашат дагы. Мына ошол жерде биз эртең менен саат 7:30 утренний гигиенический гимнастика жасайбыз. Абанын жылып жүрүшү жөнүндө аябай жакшы түшүндүрүп айтып бердиңиз да. Бизге ошо карапайым элге айтып өтсөңүз, кайсы мезгилде барса Аврора пансионатына? Бул деген кыш 4 жылдын 4 мезгилинде тең 4 мезгилчелик касиеттери бар. Мисалы кышында деген ушунчалык таза, көлдүн үстү менен келген аба менен, анан кийин таптапнагай жана мөңгү, тоолор, шыбактар баягы күзгү ошолордун аромасы менен аралашып туруп, анан келген воздух менен күнү түнү ошол жерде эс алып жатат. Ошол эле воздухту, ошол эле абаны биз деген баягы киши минеральный сууда ваннада жатканда ошол суунун асты менен кое беребиз кайра. Ваннада жатып эле горно морской воздухту кошо дем алып, баягы эме касиеттүү баягы аба менен да кошо дем алуу эмеси. Мисалы чет өлкөдө ароматерапия деп коюшат экен. Ошону мындай баллондорго алып келип, анан жасалма түрдө ошол менен дем алдырышат. А бизде естественно айылда эме менен келген абаны ошо биздин пациенттерибиз жаткан жерден эле суу менен келип, сууну да алып атышат, и ошондой тоо жана тиги деңиз абасына аралашылган воздухту кошо жатышат. Сиз абдан жакшы белгилеп өттүңүз, сөөк муун оорулары жана башка өт, боор ооруларын айтып өттүңүз. Мындан сырткары дагы элибизде көп тараган кандай ооруларга жакшы дарылоолор жүргүзүп жатат? Азыр элибизде сахарный диабет деген оору аябай көбөйүп кетти. Сахарный диабет деген оору бул уйку безинин оорусу. Орусча поджелудочная железа деп коет. Мына уйку безинин оорусу азыр жаштардан баштап көбөйүп, мурда көп жылдарда мына биз илгерки 70-жылдарда врачтарыбыз район боюнча 1-2 гана киши сахарный диабет болчу. Азыр болсо 100 кишине карасаң 25 сахарный диабет болуп атат. Мунун бардыгы тең уйку безинин оорусунан болуп атат. Биздин санаториянын өзгөчөлүгү жана чет өлкөдөн келип аткан кишилердин бардыгы ушул сахарный диабет ооруларынан жеңилдетип алып, өтүшүп кеткендери, өтүш электери айыгып бете тургандай лечениени алып атышат, дарылуу алып атышат да. Анан азыр болсо 100 кишинин 25-30-у мына Мамбет Макеевич өзүбүздө дарыланат. Ошол киши дагы айтып атат, Алмагүл дейт, илгери 73-жылы силер окуп атканда айына 2-3 кишинин өтүнүн алып операция кылчубуз. Мына азыр болсо дейт, күнүнө 30-40 кишинин керек болсо 20 кишинин өтүн алып туура келип атат дейт. Мына ошон үчүн Моореке иштеңер, Моореке окуп, ушул жерде киргизген проектиңер деген азыркы талапка жооп берет. Ошон үчүн ар бир келген инсандарды элибизди дарылагылачы деп атат да. Анан бул жерде биз боор ооруларын, өт жолдорун дарылайбыз. Уйку өттөрүн операция алып салган адамдардын боорулорун дайыма ордуна кайрадан келтирип турабыз. Боорду тазаласак, мен жана айтпадымбы, боордун оорусунан айыктырсаң, таза кан чыгарат бөйрөк, боор. Таза кан менен ошондо гана боор өзү кайра бөйрөктү айыктырып чыгарат. Бөйрөк менен боор бириккенден кийин бүткүл денедеги органдар айыгат. Мына ошол принципте иштейбиз. Биздин Аврора санаториясынын принципи, детиги биз чет өлкөлөрдөн да окутуп келдибиз, деген врачтар Кытайдан окуп атат, Анталия, Ялтадан окуп келатабыз. Мына ошол жакта азыр өңгөчө көңүл бөлүнгөнү оорунун себебин дарылайбыз. Оорунун себебин айыктырып, и комплексно ооруп калган органды дарылап отуруп, жанагындай комплекс лечение менен келген кишилердин айыгып кетип атканы ошондон. Биздин врачтарыбыз да, медсестраларыбыз да ар бир аттестациядан өтүп ушуларды окуп келип, мына азыр чет өлкөдөн калышпай дарыланып атканыбыз үчүн Международная аккредитационная комиссия деген бизге санаторий высшая категориядагы, жогорку категорияда санаторий деген наам берген. Ал эми балдар үчүн кандай шарттар түзүлгөн? Балдар үчүн бизде деген жаңы проекттер иштеп атат. Полезные каникулы для детей дошкольного возраста деген. Окуу элек жана окуу катарындагы балдарды дарылоо проектиси иштейт. Каникул убагында балдарды кенедей убагынан биз дарылап жана ордуна келтирип коебуз. Себеби бала кезинен фарингит, танзилит, ларингит деген оорулар, жүрөктүн порок ооруларын, кызыл жүгүрүк ооруларын жана нерв ооруларын көчөтүп атат. Биз бала кезинде ошону таптаза айыктырып беребиз да, ошол баладан кийин ден соолугу таза жана күчтүү адамдар чыгат. Өнөкөт оорулардын бардыгынан айыгып кетүү. Ошол балдар үчүн дагы каникул убагында өзүбүздүн проектилерибиз бар, мына ошентип дарылайбыз.
Чоң рахмат Алмагүл Амантуровна. Ардактуу телегөрүүчүлөр, биз Аврора санаториясы тууралуу кеп кылдык. Аврора санаториясынын дарылоо жана диагностика бөлүмүнүн көп жылдан бери жетектеп келе жаткан врач-физиотерапевти, жогорку категориядагы терапевт, гастроэнтеролог, эндокринолог Асакеева Алмагүл Амантуровна биздин ар кандай суроолорго жооп берди.